Саламатсыздарбы, кыргыз эли? Мен ушул жерден Садыр Жапаровдун өзүнө кайрылуу жасайын деп атам. Кечеки армияга барып келген балабыз өлүгү келди. Ушундай бир көк ала бир денеси мененчи. Ушул жерден Садыр Жапаров, сизге мен ушул кайрылуум жетип барат деген ойдомун. Сурануучу ушул кайрылууmu угуп коюңузчу. Мен сиздин активист кызыңызмын. Бирок азыр сиз өзүңүз контролдо, өзүңүз көзөмөлдөбөсөңүзчү, эч жерде эч кандай мыйзам иштебей атат, Кудай акы иштебей атат. Өкмөттө дагы, сотто дагы бир контрол деген эч нерсе жок. Садыр Жапаров, сиз үстү жакта отуруп эч нерсени билбей атасыз, бирок карапайым эл, жөнөкөй үй бүлөлөр ушунчалык деңгээлде кыйналып атат. Ушул нерсени мен сизге мындай жалдырап, дагы жайнап, ушундай бир ботодой боздоп, дагы бир жолу жеткирейин деп атамын. Ушул нерсени көзөмөлүңүзгө албасаңыз болбойт. Мына армиядан деген балдарыбыз өлүп келип атат. Айтсаңыз, армияга биз балдарыбызды кантип жөнөтөбүз? Кандай үмүт менен жөнөтөбүз? Ал балдарды кандай кыйынчылык менен, кандай азап менен чоңойтконубузду сиз билесиз. Сиз жоготуу эмне экенин сиз билесиз, Садыр Жапаров. Сиз дагы бала жоготконсуз, сиз дагы ата-эне жоготкон адамсыз. Бирок ушул нерсеге өзүңүз мындай чара колдонуп, катыраак мындай чара колдонбосоңуз болбой калды. Эч жерде бир мыйзам иштебей атат. Анан дагы бир нерсени айтам, мына айыл өкмөт, мына алименттин мыйзамы, пасоянын мыйзамы эч кандай бир кыпындай иштебей атат. Барсаң тоготпойт. Эшиктен мындай эле чыгарып жүрүп атат. Алар эмне себептен мамлекеттен каржыланып, эмне себептен айлык алып, эмне себептен креслосунда отурат? Айтсаңыз, эмне себептен? Неге жөнөкөй кыйналган эл, квартирада жашаган элди эч ким карабай атат? Сизге ушуну ооз-мооз жеткирейинчи. Сиз мага ишениңиз, бирок карабай атат. Мыйзам иштебей атат. Бирок сизге иштедик, мындай кылдык, ананы кылып бердик, мынаны кылып бердик деп отчет берип атат. Жок. Ошол кыймылдабай атат. Соттордун астында ушундай ботодой боздоп, балдары да камалып атат. Эч бир мыйзамсыз нерселер ушунчалык деңгээлде көп болуп кетти. Сиздин мындай жөнөкөйлүгүңүздү, сиздин ушундай мындай өтө жөнөкөй адам экениңизди, сиздин мындай сырыңызды эл мындай ушу чоңдор алып алды. Бирок мындай тоготуу деген, бул мыйзамга баш ийүү деген нерсе болбой атат. Чын-чынын айтып келгенде ошол нерсе мыйзам иштебей атат. Ошол нерсени өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө албасаңыз болбой калды.